Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Ош Берем жаңалыктары анал баруучусу мен Абайнур Билешбеков. Алгач күнүн маанилүү жаңалыктарынан кыскача анонс. Өзүнүн небересин сатып жаткан жеринен 46 жаштагы айыл колго түшүрүлдү. Нарестени акча алмаштырууга эмне себеп? Каладагы урулуп жаткан объектилердин сапаты кандай? Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүгүн текшерүүгө чыгышты. Каладагы билим берүү жайлары жаңы окуу жылына даярдыгын баштады. Жогорку республикалык тестилөөдө мыкты көрсөткүчкө жетишкен 54 бүтүрүүчү өлкө башчысынын колунан алтын сертификаттарды алышты. Ош шаарынан өзүнүн небересин сатып жаткан жеринен 46 жаштагы аял колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Ош аймагы боюнча башкармалыгынын басым сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Өзгөн районунда 1969-жылы туулган тургуну 4 айлык небересин 20 000 сомго сатып жаткан жеринен кармалган. Нарестени акчага алмаштырууга эмне себеп? Гүлмайрам Рахманбердиева жооп алууга аракет кылган. Бул аял коомго жат болгон көрүнүштү жасап, азыр кылмышка шектүү делип кармалып отурат. Өзгөн районунун тургуну 46 жаштагы айым небересин сатып жаткан учурда Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлгөн. Анан ошол бирөө менен сүйлөштү, ошол бирөө бир келин чыкты эле, мен телефон менен сүйлөштү. Мен кагазды жазып койдум. Мына эжем жөнөттү, мен бара албайм. Мен ушинтип көгөрүп кантип барамын деп ошондой деди. Мен барбаймын дедим, монда атаң бара берсе, мен барбаймын эже, мен бара албаймын. Мен басканыма алым жок дегенден эле мен ошондой жок анан апардым, кызын апардым ошо. Канчага саттыңыздар? Ошо сүйлөшкөн экен 20 000 деген экен. Анан 5 000 эле берди, анан эртең берем деди. Ошо менен кызды алды, анан мен кармалып калдым. Турмуштун айынан кыйналгандыктан сатууга мажбур болдук деген эне өз эмес өгөй. 4 айлык ымыркайды сатууга аракет кылган аялдын келини дагы бар. Анын айтымында ал сатууга каршы. Болгону ошол мезгилде ден соолугу начар абалда болгон. Бекесем апам менен айтты. Шкапатаң менен канча жашайсың, андай кызың бирөөгө берип ташта деди. Мен сүйлөгөнгө башка акыбалым жок. Ден соолугум анча начар эле. Анан апам кыз беле беттери шишип жаткан. Апам башка бирөөгө бересиң кызыңа. Мен адам табам бирөөгө апам телефон менен звонить таштады. Ошондо арадан бир күн өттү. Ошо менен кечинде бардым, больницага барбайбыз дешти мени. Үйдө жакшы болосуң деди, пешенең. Мен унабай эле больницага барып, пешенеме экич менен тиктирдим. Анан кайра үйгө келдим, үйдө жаттым. Апам адам издей баштады кызын бергенге. Мен вообще унчукпадым, сүйлөгөнгө да калым жок эле. Издей баштады. Анан ошко келгенде канчага акча сатканын дагы мага айткан жок, иштекесин мен билбейм. Күнөөсүз нарестени кардар издеп сатууга аракет кылгандар бүгүн экөө эки башка пикирде. Бири бирине төңкөп кылмыш ишин мойнуна алуудан качып жатышкан учур. Сиз албай бергенсиздер? Мен күнөөлөп мен апарып берип койгонду күнөө болуп калды. Кой десем бул эми апасыңыз апарып берин. Эми сиз эле апарып берин деп илаттагандан анан атасы өзү көтөрүп келгенден ажагынан келин эмнеге дегенден ошо мен апарып берин дегенде ошо мен күнөө болуп калдым, ошо мен алып келдим ошо. Сиз чоң эле аял экенсиз, 46-га чыгыпсыз. Жаш туруптур келин экен, сиз деле эмне катары кой кызым чуркайна кой. Жок, мен кайра жок деп алдылап туруп көтөрүп барганда сиз токтотуп койсоңуз болот эле. Ооба, мен барбай эле коеюн дедим. Аягымды эле тарткан жок, барбай эле коеюн, койгон. Не кыласың десем, мен лечение алсам болбойт, Россияга кетем деди. Лечение алып жакшына болуп алып, Россияга иштейин деди. Ал эми алардын маалыматында баланын атасынын буга эч тиешеси жок. Ал учурда Орусияда эмгектенип жатат. Бу жерде күйөөм менен эч кандай алакасы жок, эне күйөөм билбейт дагы. Сиз кайнене апаңыз сатам десе каршылык көрсөтпөдүңүзбү? Өзүм айткан, мен өзүм эле карай берем десем, сен өзүң кантип карайсың деди. Атам да бербей эле коелу десе, мен карабайм, ким карайт деп ошентип кыйкырып берди апам. Мындай бала сатуу фактысы Ош облусу жана шаары боюнча 1 жыл ичинде алгачкы жолу катталды. Бирок өлкө боюнча фактылар кездешүүдө. Ал алдын ала ушул кардарларды издеп жүрөт деген маалымат түшкөн ички иштер бөлүмүнө. Ошол маалыматтын негизинде атайын оператив иш-чаралар жүргүзүлүп, ошол сатууга аракет кылып, алдын ала 5 000 сом акча алган учурда
ал наристенин 46 жаштагы чоң энеси кармалды. Бүгүнкү күндө ал наристенин энеси дагы чоң энеси дагы кармалуу, убактылуу кармоочу жайда отурат. Бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын 124 беренеси адам сатуу боюнча кылмыш козголуп, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Гүлмайрам Рахманбердиева, Бектели Акылбек уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Ош жана Баткен облусундагы көмөкчү ордондорунда оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу электр жарыгы өчүрүлүүдө. Бул тууралуу Ош электр ачык акционердик коомунун өкүлдөрү маалымат жыйынында билдиришти. Өкмөттүн токтомуна ылайык биринчи кварталдын негизинде электр чыбалалары жана трансформаторлор оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Айрым жерлерде эскилиги жеткен көмөкчү ордондорун толук бойдон алмаштырылууда. Мындай иштер быйылкы кыштын электр жарыгын өзгүлтүксүз берүүнү максаттайт. Учурда биринчи кварталдагы оңдоп түзөө иштери аяктап калган. Өкмөттүн токтом негизиндеги пландарды бүт баарын ошону эле 100%-га аткарганга биз 6 айдын ичинде биринчи квартал менен Кудай кааласа бүтүрөбүз. Кийинки экинчи кварталга өтүп аткан пландарды аткарганга да ошо күзгү кышкы мезгилге кириктелген максаттын алдында ошолорду биз бүтүргөнгө аракет кылабыз. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн иш-аракеттерден кандай жыйынтыктар бар? Бул тууралуу маалымат алуу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бүгүн каладагы айрым курулуш объекттери менен таанышып чыгышты. Учурдан пайдаланып шаар тургундары бийлик өкүлдөрүнө суроолорду беришип, тиешелүү жоопторду алышты. Кененирээк Кенжебе Маматсадыкованын материалында. Ош шаарынын Сулайман Тоо аймактык кеңешиндеги саркынды суу түтүгүн тартуу курулушу мындан бир канча убакыт мурун башталып, учурда жол боюндагы тиешелүү жерлер даярдалууда. Тереңдиги 2 метрге чейин казылган канализациянын узундугу 1 чакырым болуп, каржылоо иши жергиликтүү казынадан жүргүзүлгөн. Бирок азырынча саркынды сууларды агызып кетүүчү түтүкчөлөр орнотула элек. Анткени менен жумуштун басымдуу бөлүгү бүткөрүлгөн. Бул көрүнүшкө күбө болгон шаар бийлиги аймактагы жашоочулар менен жолугушту. Бул аймакта андан сырткары жол маселеси да көйгөй жаратууда деген тургундардын суроолоруна жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул маселени чечүүгө аракеттер жасалып жаткандыгын билдиришти. Кыска мөөнөттө 3 жыл болобу, 4 жыл болобу шаарды толук канализациялар менен биз камсыз кылышыбыз керек. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн турган комиссия кийинки кадамын Союз таркагандан бери кароосуз калган Ататүрк паркынан улады. Эске сала кетсек, эс алуу жайын оңдоп түзөө иши ушул жылдын жаз айларында башталган. Паркты оңдоонун жалпы сметасы 11 миллион сомду түзгөн болсо, анын 7 миллиону Арис программасы менен каржыланып, 4 миллиону жергиликтүү казынадан бөлүнгөн. Жумуш Акбата ишканасына жүктөлүп, учурда иштин 60-70% аткарылган. Март айынан жумушты баштаганбыз. Кудай кааласа бир ай, максимум 1,5 айдын ичинде жумуш бүтүрөбүз. Бул жерде ограждение тостук, брусчаткалар басылып атат, ирригация болот, скамейкалар болот, эс алуу. Мындайча айтканда, жакшы эс ала турган парктерден болот. Арис тарабынан кошумча каражат каралып, бул дагы азыр кылынып атат. Бул дагы кошумча иштер менен ушул объекттин бүтүрүлүшүнө толук бүтүлүп берилет. Ишке кирилет бул объект дагы, туалет дагы. 60-ка жакын жумушчу учурда бул жерди тазалап, кайрадан куруу менен элек. Натыйжада бир топ жылдар бою көңүл сыртында калып келген бул жашыл зона эми элдин кызматына өтүү алдында турат. Жергиликтүү бийлик да эми мындай жайлар жеке менчикке өтпөй тургандыгына убада беришет. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамсыз сатылган аянттардын бүт баарыны мэрияга кайтарып алдык. Мындан ары парктан вообще эле негизи ошол элдер эс алуучу, элдер колдоно турган, шаардыктар колдоно турган жерлер 1 сантиметр дагы жеке менчикке кетпейт. Капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан шаардын батыш бөлүгүн суу менен камсыз кылуу демилгеси көтөрүлүп, анын негизинде эски суу резервуарын толук түрдө оңдоп түзөө менен жаңы резервуарды куруу пландалган. Анын жыйынтыгында курулуп жаткан 6000 кубтук жаңы суу топтоочу жай менен таанышкан бийлик өкүлдөрү бул жердегилердин отчетун укту. Азыр биз 6000 кубтук мурдагы 6000 кубтук резервуардын үстүндө турабыз. Бул быйыл реконструкциядан өттү. Каржылоочу тарап АБРдин каржылоосу менен өткөрүлдү. Анан эми азыркы курулуп аткан сиздердин артыңыздарда турган резервуар, курулуп аткан резервуар экинчи, үчүнчү резервуарыбыз болуп эсептелинет. Бул дагы көлөмү, жалпы көлөмү 6000 кубтук болуп эсептелинет. Мындан сырткары экинчи резервуар дагы курулат, ал АБР тараптан курулуп аткан резервуар, ал дагы 6000 кубтук. Жалпы көлөмү 18000 кубтук 3 резервуар түшөт. Түзүлгөн курам мындан ары шаардагы ички ирригациянын акыбалы менен таанышты. Арыктарды казып лоток куюп жаткан МЖК ишканасы учурда 800 метрге жакын арыкты оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Мынау 5 июнда баштаганбыз.
Чапаев көчөсүнө чейин монтаж кылып лотокторду бүттүк. Бул сметный стоимосу 6 миллион 900 миң эле. Биз МЖК ишканасы 6 миллион 137 миңге утканбыз. Бул атырып 1 километр 544 метр. Кийин соңку мындай бир толуп кала турган болсо тазалай турган люктөрдү коюп кетебиз. Проектте ушулар каралган. Ош шаарында жалпысынан 540 миң метр арык болсо, анын ичинде 140 метр ички арыктар жашылдандыруу комбинатынын көзөмөлүндө. Бирок аталган арыктардын баарында эле суу акпагандыктан көпчүлүк жашыл зоналар кыйынчылык менен суугарылып келген. Эми аталган арыктардын кайрадан курулушу менен бул маселе оң тарабына чечилүү алдында турат. Шаардын көп жерине суу жетпейт эле. Ушул арыктан суу барып калса, ушул ылдый жакка чейин 8 март көчөсүнө чейин суу барат. Биз мэрия драм театрдын алдына да суу барбайт эле. Биз водоканалдын таза суусу менен суугарат элек. Эми ушул суулар барса, ошо парктар, скверлер баардыгы ушул суу менен суугарылып калат. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан мындан башка дагы бир катар иш-аракеттер жүрүүдө. Айрымдары жергиликтүү казынадан, айрымдары эл аралык уюмдардан каржыланууда. Бирок азырынча бул оңдоп түзөө иштери толугу менен аягына чыга элек. Анткени менен карапайым эл жакшылыктан үмүтүн үзбөй, кээ бир утурумдук ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылышууда. Эми эң негизгиси алардын ишеничи жоопсуз калбаса болду. Кенжебүй Маматсадыкова, Мирлан Ормонов, Ош Перим жаңылыктары. Жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку упай алган бүтүрүүчүлөр сыйланды. Өлкө башчысы мыкты көрсөткүчкө жетишкен 54 бүтүрүүчүгө алтын сертификаттарды тапшырды. Мындан тышкары аймактардагы мектептерди аяктаган 16 бүтүрүүчү президенттин ардак баракчаларына алышты. Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Нарын, Ысык Көл, Чүй облустарынын аймактарынан келген окуучулар тесттен жогорку 217-222 упай топтошкон. Ал эми бардык окуучуларга планшет жана 10 000 сомдук стипендия айгарылды. Алтын сертификаттарды тапшыруу акырыңдан буйруса бир жакшы адатка, жакшы бир салтка айланып баратат. Албетте бул сиздер үчүн дагы абдан бир чоң эмгекке турган, абдан бир көп аракетке турган, аракетке берекет дегендей эмгегиңер өзүн актап, каалаган, өзүңөр тамдаган окуу жайга өтүп, өкмөт эсебинен окусаңар болот, бюджет эсебинен окусаңар болот. Мен баарыңыздарды ушу чоң ийгилик менен, чоң жеңиш менен куттуктайм. Жогорку кеңеш саясий жана мамлекеттик кызматкерлерди туугандарынын да тирешелерин декларациягы милдеттендирди. Парламент саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын кирешелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларация жана жарыялоо тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзамдын долбоорун 3-окууда кабыл алды. Декларация толтурган жарандар өздөрүнүн жана жакын туугандарынын чет өлкөдөгү активдери менен мүлкү жөнүндө да маалымат берүүгө тийиш. Алардын салык төлөгөнү же төлөбөгөнү эл аралык антикоррупциялык келишимдердин негизинде суратып алынат. Декларациялардын толтурушу мекемелердин аралык комиссиясы тарабынан кабыл алынат. Автоунаа салыгын үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрына чейин төлөө керек. Мындай билдирүүнү салык кызматы жасады. Маалыматка ылайык, унаа ээлери аталган салыкты транспорт катталган аймак боюнча салык кызматына төлөшү зарыл. Эгер унаа ээси кандайдыр бир себептер менен башка шаарда же өлкөнүн облусунда болуп, белгиленген мөөнөткө чейин унаа катталган жайга келе албаса, салыкты банк аркылуу төлөөгө да мүмкүнчүлүгү бар. Мындай учурда унаанын катталган жерин техникалык паспорт боюнча белгилөө милдеттүү болот. Салык төлөбөгөндөрдөн юридикалык жактарга 5 000 сом, жеке жактарга 2 000 сом айыппул салынат. Өлкөнүн өнүгүүсү анын билимдүү жаштарды тарбиялап, ошону менен аларга мыкты шарттар түзүп берүүсүндө. Ал эми мамлекетибизде окуу жылы аяктап келе жаткан 2015-2016 жаңы окуу жылына карата билим берүү мекемелери оңдоп түзөө, ошондой эле жаңы усулдук ыкмаларды түзүү менен алек. Бул туурасында кийинки материалда сөз болот. Эски окуу жылы аяктап республикадагы бүткүл билим берүү жайлары оңдоп түзөлүп, жаңы келе жаткан окуу жылына даярдыктарды көрүшүүдө. Ал эми учурда Ош шаарында мындай мекемелердин 50% ашууну бүтүп калды десек болот. Бала бакчадан тарта, орто билим берүү мекемелериндеги даярдыктарды көрүп, аларга кээ бир кемчиликтер менен биргеликте мыкты көрүшкө кейиптелген жайларын текшерүүнү пландаган Ош шаардык билим берүү башкармалыгы катарына өрткө каршы күрөшүү, жылуулук менен камсыздоо жана башка тийиштүү кызматтардан кошуп атайын текшерүү уюштурушту. Ал эми билим берүү мекемелеринин даярдыктарына төмөндөгүдөй баа беришти. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан буйрук чыккан, ошол билим берүү мекемелерин жаңы окуу жылына карата кабыл алуу боюнча. Ошонун графиктин негизинде
мына 50%-га бүгүнкү күндө бүтүп отурат. Негизинен караганда бүт мекемелер жаңы окуу жылына даяр. Бирок негизинен кемчилиги жок эсе. Жок, анча-мынча мындай ушу заматта бүтө турган бир эскертүүлөр эле болбосо, негизинен мектептерибиз и бала бакчаларыбыз даяр. Ошентип бир топ мекемелерди кыдырып чыккан комиссия мүчөлөрү каладагы Асан Үсөн балдар бакчасында болушуп, ал жердеги даярдыкка мыкты деген бааларын беришип, сырттагы балдар ойночу аянттардын өзгөчө чыгармачылык менен жасалганын, ал эми бакчанын ички көрүнүштөрү, коопсуздук бурчтары да жакшап экендигин айтышты. Анан да бул жерде атайын кыргыз тили канаасы ачылып, улуттун көрүнгөсү, баалуулуктарды жаш мындарга жеткирүүнү максат кылган кызматкерлерди мактоого алышты. Ал эми бакча жетекчилери мындай көрсөткүчтөргө жетишүүгө жалпы кызматкерлердин эмгеги чоңдугун, ошону менен бирге көп жылдык тажрыйбасы бар тарбиячылар эмгектенерин билдиришти. Балдар баардыгын көргүсү келет да, ошонун үстүнөн кыздарыбыз да мына өзүңөр көргөндөй көп кызыктуу жомук аллеяларын өзүңөр көрдүңөр, Мадагаскар деп, пилдерди алып келип, жирафтарды алып келип, көп нерселерди көрсөттү. Ошонун баардыгы балдардын кызыгуусу менен, балдардын мындай суранычы боюнча жасалат да. Ошонун баардыгын биз мындай чагылдырып көрсөткөнгө аракет кылдык. Анан балдарыбыз ойнойт негизги бул нерселерди. Бул көрсөткүч менен эле чектелбей, алдыда дагы кылчу иштерибиз көп. Бирок ошолордун баары биздин балдарыбыз, эртеңки келечегибиз үчүн деген оюн бала бакча жетекчиси билдирди. Ал эми билим берүү мекемелеринин жаңы окуу жылына даярдыктарын жогорулатууну максат кылган билим берүү башкармалыгы мындай текшерүүлөрдү дагы башка мекемелерге баруу менен улантышат. Абайнур Башибеков, Бектел Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Балдар үчүн ишеним телефону ачылат. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр кол койду. Маалымат кылайык, балдар үчүн ишеним телефону социалдык өнүгүү министрлигинин алдында иштейт. Ал телефонго бардык балдар кайрыла алышат. Ал аркылуу балдар менен бирге бардык эле ата-энелер же алардын мыйзамдуу өкүлдөрү кайрылса болот. Ишеним телефонунда кайрылганда айтылган маалыматтар толугу менен купуя сакталат жана бардык жардам акысыз көрсөтүлөт. Балдар үчүн ишеним телефонунун негизги иши балдардын укугун коргоо жана коопсуздугун камсыздоого багытталган. Ош шаарынын тургундарына алгач рет шаардык маданият кызматкерлери тарабынан этнографиялык арт-композиция тартууланды. Арт-композиция кыргыз элинин улуттук ыр-бийлери, музыкалык аспаптар менен ойноо, кыз-жигит сармерден ойну сыяктуу түрдүү жанрларды камтыган. Ош этно деп аталган маданий арт-композиция шаардык маданий башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, кыргыз улуттук жана өзбек драм театрларынын артисттери менен биргеликте өткөрүлдү. Анда кыргыз элинин өзгөчө байыркы Ош шаарынын ар тараптуу маданияты чагылдырылып, көрүүчүлөр тарабынан кызуу кабыл алынды. Максаты унутта калып жаткан кыргыз этно маданиятын кайрадан жандандыруу жана аны чоң долбоорлоо менен дүйнөлүк бийиктикке жеткирүү дейт уюштуруучулар. Биздин бүгүнкү этно Ош деген арт композициябыз аркылуу биз шаарыбыздын маданиятынын кайра жаралуусун, кайра жаралууга кимдер салым кошконун, эгерде ушул жылга чейин биздин шаарда жибек жолунан өткөн кервендер, бул жагы индустар, бул жагы кытайлар, бул жагы монголдор, бул жагы Ош шаарында жаңыдан ачылып, өз ишин баштаган интерьер соода салону кардарларына кызматын көрсөтө баштады. Соода төнү Туркиядан алынып келинген чыныгы үй эмеректерин жарандарга сунуштайт. Ачылганына аз эле убакыт болгонуна карабастан, эмерек дүкөнү жарандарды ыңгайлуу эмеректер менен камсыздоого жетише алды. Керектөөчүлөрдүн муктаждыгын кандыруучу соода жайы тууралуу кийинки материалда. Айсалгын Кожомбердиева бул дүкөндөгү үй эмеректерине көзү түшүп, мыктысын тандоого киришти. Сатууда турган эмеректер Айсалгын айымды үй шартына ыңгайлуу жана кооздугу менен өзүнө тарткан. Мындан улам табитине каршы тура албаган жаран сатып алууну туура көргөн. Материалдарынын сапаты, бекемдиги, практикада пайдаланганга ыңгайлуу экендиги аябай жакты. Айрыкча мына столду айтсак, 2,5 метр столду кичинекей кылып туруп, мынандай кылып керексиз учурда жыйыштырып алып койгонго, кайрадан конок күткөнүн санына жараша чоңойтуп, кайрадан калгандай размерде пайдаланышы мага аябай жакты. Керектүү жана пайдалуу бардык эмеректерди өз кучагына алган интерьер соода салону ачылганына 15 күндүн жүзү болгон. Бирок ага карабастан бир топ кардар арттырууга жетишти. Келгендерге ыңгайлуулуктар болуш үчүн эмеректердин баасында атайын жеңилдиктер да каралган. Ананда алуучулар үчүн ар бир үй эмеректерин кантип колдонуу керектиги тууралуу бул жердин кызматкерлери өз кеңештерин беришет. Турциядан келген
эң сапаттуу материалдардан жасалган деп айта аламын. Бизде азыр шаар тургундарына даже офиске иштерге да ыңгайлуу эмелектер бар деп айта аламын. Үй бүлөлүк шартка үйгө деле гостиницага айылдагыларга деле стенкалар бизде бар эле бар. Керектөөчүлөр үчүн ачылган соода салонунда ар бир сатылуучу үй эмеректери кепилдиги менен берилет. Түркиядан түз алынып келинген үй каражаттарынын ар биринин баасы өз-өзүнчө коюлган. Алуучу өз каражатына жараша каалаган буюмун бул жерден сатып алууга болот. Биз мебелдерибизди Түркия мамлекетинен алып келебиз. Бааларыбыз болсо эң эле ыңгайлуу, сапаты да жогору даражада. Кепилдик 3 жылга беребиз. Бул мебелдик салонубуз Бишкек шаарында жана Ош шаарында кызмат көрсөтүүдө. Жарандар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Баалар жана эле айтып кеткендей, эң эле жогоруда эмес бааларыбыз элдердин шарттарына байланыштуу. Интерьер соода салону Бишкек жана Ош шаарларында өз кардарларын тейлөөгө киришкен. Капчыкка ыңгайлуу эмеректерди өлкө боюнча жайылтууну максаттаган бул жердин жетекчилиги мындан ары да сапатка өзгөчө көңүл бурарын айтышат. Улукбек Сатыбалды уулу Улукбек Нарматов, Ош Прим жаңылыктары. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрүңүздөр. Алдыда Алам алкагында болуп жаткан окуялар жана массалык маалымат каражаттарындагы кабарлар менен тааныша алыңыздар. Кечиңиздер көңүл улансын. Жагымдуу жаңылыктар менен учурашалы.